Салама достор, бүгін өзгөчө той, андыктан белгилүү ырчы Аваз Акимов агабыздын жубайы белгилүү ырчы Шекер экен деген ыры менен кыргыз элине таанымал болгон Айдана Тека жеңебиздин бүгүн өздүк Аваз байке менен Айдана жеңенин баласынын Ариянанын кызынын бешик тою. Түшүндүңүз да, мен экинчи тойдон келатам. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Балдары кыздары өздүк. Буюрса ушуга жеткирсин, балдары кыздары деп да жыл сайын келип туралы. Тойго кандай даярдыктар кетти? Жана ушул Ариана деп эмнеге ушул атты койдуңуздар? Бул ат кыргыздардын аты же мусулманский, же арабча аттыбы? Так, эмне кайсы биринчи? Азыр. Так, Кинча ха хуй ха. Ладно, шучу. Так, тойго даярдык боюнча айта кетсем, чында оңой болду. Негизи азыркы заман абдан бир ошунчалык оңой. Инстаграмдан баарын эле көрүп, тандап туруп эле мына бул 11-март Аксарай ресторанга мындай алып келип койгула десең, ушундай баарын даярдап коет. Ошондуктан азыркы учурда даярданган тойго абдан эле оңой. Так, ат жөнүндө айта кетсем, атын атам койду, Аваздын атасы, биздин атабыз. Атын койду. Бул ат негизи көп жерлерде популярный, бирок мусульманскийге дагы кирет. Мусульманский дагы бир канча бир башкаларга дагы ат болуп, кандай десем, ат эсептелет. Мындай эме туура келет, Туура келет. Ариана кимге окшош? Сизге окшошпу же Аваз байке окшошпу? Негизи атасынын кызы. Мындай обманка да это. Атасына окшош албетте, бирок бала деген төрөлгөндөн баштап күн сайын алмаша берет экен. Кээде туруп мага окшош калат. Көрүп, өзүмдүн кичинекей чакта көргөндөй болуп калам. Кээде туруп папасынын копиясы болуп калат. Азыркы учурда атасынын кызы, бирок характери жөнүндө айта кетсек, менин кызым. Мен сиздин характериңизди көргөм да деле кетип калгансыз. Анда бүгүн ушунча мейман чогултур, бул да пейлиңиздердин кенендиги болуп эсептелет. Мына почти 7 дубандан эл келди десем эч качан жаңылышпайм. Ариянанын келечеги кең болсун, ден соолугу чың болсун. Биз жыл сайын ушул Аксарай ресторанына жентек той, бешик той, тушоо той, 60 жылдык юбилей, 100 жылдык юбилей, 250 жылдык юбилей, 450 жылдык юбилейге келип жүрөлү. Бар болуңуз жеңе. Сизден да жакшы чыгармаларды күтөбүз буюрса. Ийгилик ишиңизге. Рахмат. Кинча. Hello. Жо, эми болуп атты байке. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз. Эмне алып атасыз, Данияр байке? Кечирип койчу. Мен сизди вообще кечире албайм, Данияр байке. 2 жолу чалдым. Тойдо болуп калдым да. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы өзүңүз. Ден соолуктарыңыз. Сизге той жөнүндө чалып аткам да, да. Чалып сиздин карагыл чалган. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы жүрөсүзбү? Качан той? Тойбу? 32-октябрда болчу да. Мен эки тойдо болуп атам да. Бул жактан уча жол эле кайра кетем. Асказо бир туган. Ритмден чыгып кеттим ше, иштериңиз жакшыбы? Жана Эллада жеңе, жана Айнура жеңе отурат. Эже сиздин атыңыз кандай? Алдыбызда Назми Шекерова отурат. Кандай айттыңбы? Шекерова. Назми Бүркүт болуш үчүн ар дайым бүркүттөрдүн жанында жүрүш керек. Ошондо кимиси бүркүт? Чөтең да албетте. Чөтең бүркүтпү? Жолдоштору ошондо. Аваз байке, той кут болсун жеңе. Талан Сагынбаев, аяш кут болсун. Билет шучу. Прям сонун көрүнүп атасың. Форма көйнөк аябай сонун. Я думаю, цвет настроения черный, у тебя постоянно душа белая. Уважаю тебя, брат. Береги себя. Хорошо? Да. Шоу-бизнесиндеги ырчылар үйлөнгөндө ар биринин тоюнда сиз кызмат кыласыз. Сизди эмнеси менен жактырышат шоу-бизнестегилер же сиз алдын ала сүйлөшүп мени алып барып деп коесузбу? Жок, айтып Кудай сактасын, мен ырчыларга айта элекмин, мен алып барайын тоюңду деп. Авазга эле айттым деп коесуз. Жок, Аваз мага мурда күн чалды өзү. Мен Турцияга кетмек негизи бүгүн эртең мен. Көзүмдү коррекция кылдырып берейин деп.
Нурлан кетти бүгүн, ошондо мен чогушмакпыз. Мен жумуштар менен бара албай калдым, анан ошол барбай калдым деп биздин группабыз бар, өзү ошого жазсам аваз чалды. Тойду алып барып берип кой деп. Ошол. Тамаша күйөөла жесте деп коеюн. Улук Сапаров Кыргызстандагы белгилүү алып баруучулардын бири. Билай, жаркын жакта жаша. Биз көппүз. Биз көппүз. Андыктан биз менен үнөмдүү. Андыктан биз менен үнөмдүү. Бул жерин кесип таштайбыз, Билайын акча бербейт да бизге. Улук байке акча берет, Улук байкени кеспейбиз. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым бар болуп жүрө бериңиз, сиз менен сыймыктанабыз. Бар болуңуз. Мен сүрөткө чейин оштон бери келдиңиздерби? Ата-энелерибиз. Хорошо. Сиздин чыгармачылыгыңызды абдан баалайбыз. Чындыгында сонун адамгерчиликтүү, ушундай сулуулугуңуздан жазбаңыз. Мен сизди абдан сүйөм, абдан жакшы көрөм. Сизди баалайм. Азыр мен сиздин берериңизди ырдайм, сиз мени бийлеп коюңуз, Айлана жым-жырт, караңгы түн ортосу, калп эле шыбырт, мени ойготпочу, акку болуп учкум келет айдай сулуу кезинде. Рахмат. Давайте, девушки, так. Историске кирдим. Конверт бериш керекпи? Мен Аваз байкеге берип коюм. Сиз чогултуп аттыңыз беле конвертти? Мейлі анда Аваз байке. Аваз байке киргиз го. Сизден бир интервью алып койбоймунбу жокпуз, Жок, элибиздин эмгек сиңирген артисти Сыймык байкемдин ырын кимдер гана угуп чоңойбогон, короче. Мен чарчап калдым да, Сыймык байке. Сиздин ырларыңызды угуп биз үй бүлөбүз менен байкем, атам, апам бардыгы сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз. Анан жана ушул Аваз байкени деле кичинекей кезден бери биз теледен көрүп келебиз. Ушул сиздин балаңыз катары биз билип калдык да. Ушул Аваз байкени сиз кандай болуп чыгармачылыкка алып келип калдыңыз эле жана кандай болуп таанышып калдыңыз эле? Ошто биз элдик таланттарды издейбиз деген концерт өткөрдүк. Кыргызстан боюнча өткөн. Ошо область боюнча ошо Бишкек шаарына бир талант алып келиш керек эле. Анан Болжорго койгонбуз. Ошол 10 күндүк концертте Аваз финалга чыгып, финалда жеңүүчү болгон. Анан элге салдым. Ушул эгер мен окуучу кылып алып кетсем, кетесиң десем, Аваз ташып эле кетем деди. Аны бая конкурстун жеңүүчүсү эмес, шакирт кылып алып келдим да. Шакирт. Ушул убакка чейин Аваз байкенин эмне сапатын баалайсыз? Бир гана сапат, эмне сапаты жагат сизге? Сапаттар ар кандай. Бир сапаты жакса, кийин дагы бир сапаты менен, начар сапат менен чууп коет. Балдар ушундай да. Устат. Мисалы үчүн биз деле ата-энебизге бир сапатыбыз менен кечке жагы бербейбиз, ошондой эле. Авазды мага 10 жашында келгендиктен 20 жашында, 21 жашында кайра кеттим. Менин колуман 11 жылдын ичинде Авазга колдоо келген көп тарбияны бердик дегенде, Аваздын ушул адамгерчилик, баягы улууга кылган ыйбасы, урматы ушул сапат Авазда бар. Абдан кубандырган нерсеси ушул. Биздин легендарлуу ырчы десек да жаңылышпайм. Сыймык байке, бар болуңуз, аман болуңуз. Сизди абдан сыйлайбыз. Өтө сонун инсансыз. Ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз. Assalamu alaikum Аваз байке, кандай денсаулыктарыңыз жакшы? Той кут болсун, Ариянанын келечеги кең болсун байке. Бүгүн биз атайын ат арытып, алыстан 7 дуандан эл чогултуп Аксарай ресторанына той берип жатасыз. Кудайым буйруса мына тоюңуз каякта болду эле? Аксарай ресторанында болгон. Үйлөн тоюңуз Аксарай ресторанында болгон. Ал эми ушул жентек той берип жатканда ушул жакта кылайын деп ойлодуңуз беле? Ал кезде негизи бул жакта аябай жактырып калгам. Негизи той өткөрө турган жер экен да, бирок свадьбадан кийин ойлогон эле эмесмин, кайра ушул жака той берип калам деп, бирок Кудайдын буйругу экен. Ресторанды реклама кылып бердик окшойт, Абдан жакшы анткени чында жакшы ресторан десек болот. Ариана деп атын ким койду? Жана кызыңыз кимге окшош? Кызыңыздын кыялы, мен уктум кызыңыздын кыялы. Сиз жооп бериңиз, андан кийин мен айтайын.
Кызымдын атын атамдар коюшту, атам апам койду. Анткени атам апамга биз өзүбүздүн варианттарыбызды жибергенбиз. Толтур ат бар болчу, 15тей. Анан негедир атам баягы дүйнөлүк жылдыздарды жакшы көрөт. Дуа Липа дегенди жактырды. Анан өзү Дуа Липа дегенди атам өзү тапкан экен. Ушундай Липа деп койсокпу депчи. Анан биз дагы варианттар жибергенден кийин Ариананын творчествосын аябай жакшы көрүп калды. Ариана Гранден. Бирок Ариана ат дагы аябай жакшы ат экен деп ошол атты тандадык. Белгилүү жылдыздын атынан коюлуптур, Жок, негизи эми адан деле эмес, бирок Ариана деген атты жактырышты. Жактырышты. Сиз айта кетсеңиз, үйдү ким башкарат? Үйдө эми бардык эле жерде эркек башкарат. Мен үйүмдү айдан башкарат деп койсу. Эми башкаргысы келсе башкар дей берем. Бизде андай деле жок. Биз сизди көрүп сыймыктанабыз. Ариананын келечеги кең болсун. Ушундай той бериш оңой эмес. Бардык меймандар сизди чын жүрөктөн сыйлап келген үчүн чогулуп атат. Биз дагы Аваз байкенин адамгерчилиги үчүн, өзгөчө жөнөкөйлүгү үчүн адамдык сапатыңызды сыйлап ушул жерге пустой конверт менен келдик байке. Ишиңизге ийгилик. Келгениңерге чоң рахмат. Мен баягы жана башында деле конверт жөнүндө деле ойлогон жокмун. Ошон үчүн рахмат келгениңерге. Бирок мен сизге берем конверт байке. Сарсан болбоңуз.